Анан эстегенде такбирди унутпайлы. Арафа күнү башталат. Арафа күнү канча? 2026 жылы 26 май вторник, экинчи күн. Багымдаттан баштайбыз дагы. Аллаху акбар, Аллаху акбар. La ilahe illallah, Allahu akbar. Allahu akbar ve lillahil hamd. 23 namazga çeyin aytабыз. Бар, бири-бирибизге айтып коелу, эстетип коелу. Сабакка келгендер укту, сабакты көрүп аткандар укту, башкалар укпай калды да, көп да. Ошолордун баарына айтып коелу, что бирөө дагы ушул важип амалды унутуп калбасын. Бул важип. Кандай амал экен? Важип амалы. Астагфируллах, субханаллах, аят-ал курси, дуа кылайлы. Ага чейин аткарыш керек. Салам алейкум ва рахматуллах, салам алейкум ва рахматуллах. Сразу кеттик. Аллаху акбар, Аллаху акбар. La ilahe illallah, Allahu akbar. Allahu akbar ve lillahil hamd. Үйдө аялдар унутуп кала турган болсочу, мында бир шкафка же чекесине бир жазып койсун. Намаздан кийинчи. Эгер сиз намаздан кийин туруп бир нерсе кылып кетсеңиз, уже болду, мойнуңузда сакыт бар. Бунун казасы жок. Бунун казасы жок. Убагында айтып алсаңыз алып каласыз, албай калсаңыз. Мисалы таравих намаздай да, таравих намазын окусаңыз, о суннати муаккада. Бирок азыр эми таравих каза болуп калды, окуйын, азыр өтпөйт уже. Мунуку да ошондой өтпөй калат. Ошон үчүн учурунда пайдаланып калышыбыз керек. Мусафирсизби, мукимсизби, эркексизби, аялсызбы, ким гана шаардабы, айылдабы, фатва ушуда. Албетте кичине талаш-балашы бар, бирок этияттуулук фатвасы мына ушуда. Аялдар дагы бардык эркектер ушуну айтыш керек. Бир жолу. Канча намаздан кийин? 23 намаз. Азыр санап берем азыр. Демек, Арафа күнү 5. Курбан айт күнү 5. Курбан айт күнү эртеси күнү 5. Анын эртеси күнү 5. Анын эртеси күнү 3. Асырга чейин. Багымдат, пешим, асыр. Ошондон бүтөт. Эми мындай немени күн менен айтып берейин. 26 жыл, 2026 жыл. 26 май, 27 май, 28 май, 29 май, 30 май асырда бүтөт. Жеңил болду? Ошого чейин жалгыз окусаңыз дагы фарыз намаздан кийин ушуну айтасыз. Жамаат менен окусаңыз дагы фарыз намаздан кийин ушуну айтасыз. Сиз сапарда жүрсөңүз дагы фарыз намаздан кийин ушуну айтасыз. Эстен чыкпайт, Андан кийин анан астагфирулла, анан башка зикирлер, Курандар, дуалар, салаваттар боло берет. Ага чейин мынаны айтып коюшубуз керек. Эстен чыкпайт, Кудай кааласа,